Туугандар, ассаламу алейкум. Видеонун башында сиздерге мондайдыр сонун тортты көргөзө кетсем. Бүгүн келинчегим туулган күнү эле. Туугандар, подписчиктер сонун кылып мондай торт жасап бериптир бизге. Эгерде сиздерге дагы ушундай тоолуу маарекелерге, туулган күндөргө ушундай торттор керек болсо, туугандар, визиткасын калтырып коем, сөз түрдө видеонун чекесине. Ошол номерлерге кайрылып, кандай жасайт, канчадан жасайт, бүт баарын ошол жерден толук маалымат алсаңыздар болот, туугандар. Ушул торттун турушу бизге 3,5 миң рубльге туура келди. Килограммы где-то канчадан болуп калат, ошондо где-то 1,5 миңден болуп калат окшойт. Ол торттун где-то салмагы 2-2,5 килограмм чыгат, туугандар. Өтө сонун болуп жасатты, туугандар. Гүлдөрү даже бүт живой, өтө сонун, өтө кооз, өтө профессионалдуу деңгээлде жасаптыр. Любой түрүн жасайт экен торттордун, картиналарын коюп, башка кылып, этаж десеңиздер, этаж ошондой, туугандар. Жанагы 1000 жолу уккандан көрө бир жолу көргөн жакшы деп коет. Сөз түрдө ошол номерлерге чалып, кайрылып, той маарекелерге ушул торттордон алып даамсызыңыздар, туугандар. Ийгилик. Видеону да дальше уланталы. Бүгүн жума болуп калды буйруса, туугандар. Так, биринчи заказ эле жирный болду. Бустер менен дейт. Так, 37 километр 1 саат 5 мүнөт азыр. Чип алышык. Так, куда оставлять еще раз? Садовая 25 пирогов. Стоит же, да? Да. 4-2? Да. Поеду. Спасибо. Пока. Заказды алып келип таштадым, туугандар. Балдарын эле салып берди, өзү барган жок. 1 саат 20 канча мүнөт дегенде жеткиздим, 2400 рубльге почти ошондойго жеткиздим. Кыйын подписчик экенсиң, бирок действительно актуальный. Мойлоңдой берип, мойлоңду алдырып бердиңер. Молодцы. Экинчи заказ буйруса 1.19 коэффициент менен берди. Бостон дейт, Бостон, Лесная улица деп жанагы. Немеге барат экен да? Депого. Канча мүнөт барат экен? 12 километр дейт, 33 мүнөттө барат экен. По делам менен кетип атып менен сентре коюп, жакшы болду. Где-то 1,5 миңге барып калсам керек аяка деле. 28 мүнөт дегенде келип калдым. Ну-ка, завершаем. Завершить 1260 рубль. Экинчи заказ. Бостон деген ресторан бар мол жерде. Белорусский вокзалдын жанына ошол жерге келип калдым. Саат 6-дан 40 мүнөт өтөйүн деп калыптыр. Бир чайкана кайда өрөт окшойм, жакыныраак. 9 ачарга жетишпей калдым азыр. Кеттик анда, туугандар. Так. 2 заказ менен канча болуптур? 2 заказ менен 2300. Нормально го дейт. Пойдет. 2 заказ менен. Через 200 метров поверните направо. Так, туугандар, буюрса оозду ачып чыгып ишти баштадык. Азыр 1000 сомдук заказ алып келдим. Экинчи заказым Внуковага берди.
кээде туруп ушунчалык өзүм ишимди жакшы көрүп кетем, сүйүп кетем. Дейип карап көрсөң таза жүрөсүң. Заказдар деле андай көп эмес. Ушундайлар барбы, мындай ишин сүйүп иштеген таксисттер. Өзү жанагынтип 1-2 жылда сүйүп иштейсиң, жанталашып. 1-2 жылдан кийин жадап каласың да. Кечке за рулем жүрө бер. Өзүң машинаң болсо, аренда болбосо, жыргап ишти кыласың да, аренда болбосо эле. Баракан бардыгы ошо арендага кетип калат. Ладно, ничего. Өзүбүздүк болгон күнөм келет, туугандар. Так, Внуково келип калдым. Ровно жарым саат болду. 1354 рубль болду. Эми дворник адамды шарманда кыла турган болду. Эмне бу тарак деп алмаштыра турган суроо келип калган ушу чагы. Шарак деп турсун ага. Төгүлүп калган машинаныкин деп алмаштырып коюш керек окшойт. Лобоюнда чийип салып бүт могу издер түшүп калыптыр. Машинадагы нерсеси тийип атабы, эмне болуп атат түшүнбөй калдым вообще. Так, азыр өчүткө туруп көрөйүнчү. Внуководагы эч кандай пока что өзгөрүш жок экен. Ошол бойдон экен. Бирок кыйла болду келдегине. 11 минут 45 минут 11-чи местаны көрсөтөт. Стоит, не стоит дейм да. Ушундан көрө учуп шаарга кетип калсам, барып домой коюп туруп. Саат 10:30 болуптур. 10:30 болуп калды. 11:30га чейин Шереметоводо болуп калсам, ошол жакшы дейм да. Шаарга айдай берейинчи. Внукового ушу ичим чыкпачу эле. Азыр билейин, шаарга көп болсо 20 мүнөттө жетем. Домой коюп туруп Шереметово жакка көздөп бир нерсе алып алсам, 11:30га Шереметового барып калсам. Ладно. Жакында тоосу да келип калды эле. Тоосун алмаштырган барганда дворниктерин алмаштырып алсам болот. Уяласың го, чиркин шарак эле дейт. Чиркин айтканымдай болду да. Могу Ленинский проспектке келип эле сразу Химкиге заказ алдым. О Химки канча мүнөт көрсөттү? Атмена кылбай турсун эми кудай жагы. 32 километр 35 мүнөт дейт. Химкини таштап эле буйруса саат 11-ден 15 мүнөт өткөндө Шереметовдо болуп калат экен буйруса. Барып жирный бир заказ алып түштүм. Химкиге келип калды тургандар. Химкиге 1600га келдим, ровно жарым саат. Жаз келди деп өлө сүйүнүп аттым эле. Рассакам дейин деп калдым. Өзүбүздү күнчө кылып. Карасаңар каазын дедим. Карын эзип аткан. Кудай сактай көрө. Келбей эле койбоп калды аэропортко. Элдин бардык аэропортто го. Мал базар болуп кетти эле жөнүндөчү. Машинаңан түшө албайсың го, кирсең дажычы. Бири менен түшүп аткан, сигнал берип аткан, маргайт этип аткан. Азыр бирок бизнеске 15 мүнөт көрсөтөт. Азыр нары бери алабыз, качабыз 11-чи месте. 5 коэффициент берип койду тургандар. Күттүм. 5 коэффициент берип, Миклуку Маклая калдым бирок. Так. Хотел бы курить в салоне Айкс. Хоть кури, ладно. Так. 52 километрге заказал. 52 километр 44 мүнөт. Жол 5 коэффициент берип койду да. Машина көп экенде бүгүн через чүрле. Но ничего страшного.
Здравствуйте. Миклук Маклай, да? Так, tamam. Şeremetiyeva'dan geldim. 38 minutta geldim. 1970 ruble geldim. 38 minutta. Qar ezodi teshikda. Chirkin. Ezodi jo'ndini oppoq qilib qo'ydi o'sha. Endi qanday bo'ladi endi? Жаңа жыл келіп кетті ғой енді бияғым, не болады? Бүгін өзінше жаңа мойкаға барсам, шиномонтажда уже елдер переобувка қылып атты. Башың армап отырғандар қарды көріп алып. Кім біледі енді сірен уже. Уже 0 градус болып кірешікті. Температура 0 градус екен ешікті. Ничего, saat қанша oldu saat? Saat 1 oldu. Ay yok, Montpellier hiç neresini göstermeydi. Приложение қатып қалуда. Действительно, жаңағы айтқан шын оқшайды. Eski versiялары жақсы оқшайды. Жаңа балдар айтып отқан группада eski versiяларын жөнөткүлө. Ошол жақсы екен деп ескісін скачать етіп иштеп атышат қой балдар. Еш нәрсе көрсөтпөй монтип қатып қалды. Балансты көрсөтпөйт, сүрөттү көрсөтпөйт, короче, эч нерсе көрсөтпөйт. Так. Центре келип калды тоғаны. 1000 қаншаға келдім? 1206 рубльға домой менен. Елтіма вообще еш нәрсені көрсетпейді атты. Балансты көрейін десем же. Баланс көрінбейді, бір удалить етіп, қайда скачать етіп ұқшайды. Елдің бары центрде. Гуляет все. Так, туғандар. İşte бүтүп үйгө келип калдым. 12ге чейин 5 заказым 5000 болду, 12ден кийин 3 заказым 2500 болду. Общий сумма 7500 иштедим бүгүн. Так, комиссиясынан сырткары. И видеонун эң кызыгын акырына койгонумдун себеби туугандар. Эми жанагынтип кичине мындай түшүнбөстүк болуп кетпесин деп атайын видеонун акырына койдум. Жанагынтип эми ошол жанагы ошол видеодагылар көрүп калып, какой-то бир жалык болуп, жанагынтип лишний проблема болбосун депчи видеонун акырына койдум, чтобы мындай кичине эл билсин, мындай анча-мынча таксистерге пассажирлар кандай отношение кылат деген гана мааниде туугандар. Ушундай өзүңүздөр көрүп билип, ой пикириңиздерди сөз түрдө бөлүшөсүңөр деген ойдомун. Видеону анда бир көрүп баа бериңиздер, канчалык деңгээлде биздин водительдерге отношениясы, пассажирлардын отношениясы кандай туугандар. Ошондой баарыңыздарга ийгилик анда туугандар. Буюрса алдыда дагы жакшы сонун видеолор болот. Буюрса жакында бир досум машина алган атат. Башка бир областтан барып алып келебиз. Буюрса ошол жөнүндө дагы кантип барып, кандай машина ошолорду көрүп, дагы бир сонун видео кылып чыгарабыз туугандар. Ийгилик барыңыздарга анда. Беретесь такие обслуживающие персоналы, сука. Я тоже в сфере обслуживания работаю, понимаете? Вы можете меня довести домой? Нормально, довести домой. Мне не нужна ваша музыка, блядь. Мне нужно комфортно доехать домой.
могу вас довести. Вы меня довезете. Или закажите, пожалуйста. Нет, вы меня довезете, у меня мокрая голова. Везите меня, сука, домой. Пожалуйста. Вы идиот или кто? Везите меня домой, у меня волосы мокрые, зима, мороз. А мне что делать? Вести, работу свою делать нормально, а не выебываться. Музыку он, блядь, ставит себе. Ты, сука, везешь или нет? Вы, блядь, работаете, твари, блядь, или вы, сука, выебываетесь? Какого хуя вы едете в эту Москву? Деньги зарабатывать, значит, учитесь их зарабатывать. Я тут тоже их зарабатываю. Я тоже работаю. И я так никогда себе не позволяю, потому что человечное отношение должно быть человечное. Я не буду терпеть вот это вот такой разговор. Вы уже бы меня давно довезли домой. Я не буду вас везти домой. Будете. Выйдите, пожалуйста. Будете вы машину. меня будете везти домой. Вы меня будете везти домой. Вы меня либо довезете, Я вас не довезу. либо будем здесь сидеть несколько часов. Пожалуйста, покиньте машину. Нет, нет, нет. Я вызвала такси, и я хочу доехать домой. Вы можете еще Я вызвать понимаю, такси. что вы, блядь, не бизнес-класс. Я понимаю, что вы не бизнес-класс. Ну, что вы хотите? Что ты, блядь, делаешь? Это мой. А ты какого хера снимаешь? Ты